мамлекеттик гезитте 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата ар тармакта үзүрүлө эмгектенген айымдарды Кыргыздын алдыңкы айымы деген төш белги менен сыйлады. Башталгыч класстардын мугалими, сайгыңыз кут болсун. Кыргыздын алдыңкы айымдарын тандап, окурмандардын суроолору менен, анан ушу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн сунуштары менен ушул Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошкон аялдарга ушул бир аз болсо да стимул болсун деп Кыргыздын алдыңкы айымы деген төш белги менен сыйлап келе жатабыз. Анан быйылкы иш-чарабызда да ушул жалпы республика боюнча 70 айымга берип атабыз. Алардын ичинде ушул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ага редактору Калия Карыбекованын дагы биз көп жылдан бери эмгегин билебиз. Ушул эженин бактап, жок дегенде ушул айымдардын майрамына карата ушул моралдык болсо дагы колдоо көрсөтүп коелу деп ЛТРдин ушул көп жылдан бери иштеген ушул Калия эжени сунуш кылып, ошо бүгүн сыйлап атабыз. Мамлекеттик гезиттин майрамга карата тапшырып жаткан Кыргыздын алдыңкы айымы төш белгисине ЛТР каналында көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан журналисти Калия Карыбекова да ээ болду. Жаратып келген Калия Карыбекова сыйланат. ЛТР мамлекеттик телерадио корпорациясынын сыйланат болсун. Бизге ушундай жагымдуу маанай, жакшы бир шарт майрамдын алдында жакшы нерсе уюштуруп бергендиги үчүн ушул эркин той өкмөттүн расмий гезитине чоң ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып жалпы ушул айымдардын баардыгын, энелерибизди, эжелерди, кыздарыбызды ушул 8 март майрамдары менен куттуктайбыз. Ушул майрам баарыбызга жакшылыктарды алып келсин. Жаздын алгачкы күндөрүндөгү баардык адамзатка жакшылыктарды тартып алган бир ооматтуу майрамдардан болсун деп тилейм. Жаздын көркү сени менен башталат. Жашоо жарык сени менен аялзат демекчи. Аялзат үйдүн гана эмес, өлкөнүн да куту. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, Толгонай Турсунбай кызы, Кутман таң көрсөтүүсү.